Лимондун пайдалары респиратордук ооруларда, лор ооруларында, вирустук инфекцияларда пайдалуу. Лимон сасык тумоонун алдын алууда эң натыйжалуу курал болуп саналат. Лимондун курамындагы С витамини иммундук системаны күчөтөт, организмдин инфекцияларга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Маалымат үчүн, лимондун курамында апельсинге караганда С витамини 4 эсе көп. Лимондун микробко каршы сезгенүүгө каршы касиети бар. Лимондун курамындагы заттар жүрөк булчуңдарынын тонусуна оң таасирин тийгизет. Кан тамырлардын дуалдарын бекемдейт. Кан тамырлардын остеоклорозун, холестерол бляшкалары менен кан тамырлардын тыгылышынан сактайт. Жүрөк кан тамыр системасынын жалпы ишин камсыз кылат. Лимондун курамында флавоноидтер болгондуктан организмдеги кан айлануу системасы жакшырат. Ушундан улам жүрөккө кандын жеңил агымы камсыздалат, кан басымын төмөндөтөт, өт баштыгынын абалын жакшыртат. Ошондой эле ревматизмди дарылоодо жана алдын алууда колдонулат. Лимондун курамында маанайды көтөрүүчү заттар бар. Мисалы, лимон, анын ширеси нерв ооруларында абдан пайдалуу. Катуу баш оорунун, невроздун алдын алат. Лимон ширеси уйкусуздукту, чыңалууну, чарчоону дарылайт. Лимондун курамындагы калий мээни нерв системасын азыктандырат. Лимондун курч жыты адамга стресстик кырдаалда жардам берет. Лимондун курамындагы кальций сөөктөргө, айрыкча тиштерге пайдалуу. Лимон ширеси лимфа тамыр системасын тазалайт. Лимон ашказанга оор тамактарды сиңирүүгө жардам берет. Сыгылган суусу ичти тазалайт, өңдү тунартат, сепкилди кетирет. Лимонду дайыма колдонуу чачтын түшүүсүн алдын алат. Боордун, өттүн ишин жакшыртат. Организмден токсиндерди чыгарууга жардам берет. Уругу геморройдо пайдалуу. Бал кошулган сүт ичүүнүн 6 маанилүү шарты. Негизинен респиратордук ооруларга сунуш кылынган бал сүтүнүн дагы көптөгөн пайдалуу касиеттери бар. Бул суусундук менен достошсоңуз, ден соолугуңуз жөнүндө кам санабай койсоңуз деле боло берет. Терини жашартат. Бал жана сүт ооруну козгогон вирустар менен күрөшөт. Экөөнү тең бир мезгилде ичүү организмди стимулдайт жана иммунитетти көтөрөт. Бал кошулган 1 стакан сүттү ичкенге көнсөңүз бетиңиз кургап калбайт. Анткени пайдалуу суусундук теринин клеткаларын ичинен азыктандырат. Тамак сиңирүү органдарына байланыштуу көйгөйлөр барбы? Бул ашказандын иштеши үчүн зарыл болгон пребиотик. Аны колдонгондон кийин ашказандагы микро чөйрөдө пайдалуу бактериялар стимулдашат. Эгер тамак сиңирүүдөн кыйналсаңыз, эртең мененки тамактын алдында 1 чай кашык балды жеңиз да жылуу сүт ичип алыңыз. Алсырап жатам дейсизби? Күн сайын эртең менен ач карынга 1 стакан бал сүттү ичиңиз. Сүттөгү белок жана балдагы углевод денеңизди чындап, физикалык активдүүлүгүңүздү арттырат. Өзүңүздү күнү бою сергек сезесиз. Муундарда оору болсо, сүттө кальций бар, бал болсо кальцийдин организмге сиңишинде жардам бере турган микроэлементтерге бай. Демек ушул эки азык бирге ичилсе, сөөктөр талаптагыдай азыктанат. Ошондой эле бал сүтү менен муун ооруларына да ичилет. Уйкусуздукпу? Чарасы бар. Күн сайын кечинде 1 стакан жылуу бал сүт ичиңиз. Бал организмди тынчтандырат. Ал эми сүт ашказандагы оорчулукту кетирет. Денеңиздеги жеңилдик сизди акырындык менен уйкуга тартат. Эгер эрте картаюуну каалабасаңыз, бал кошулган сүт ичиңиз. Бул таттуу суусундук курамындагы антиоксиданттар эркин радикалдар менен күрөшөт. Натыйжада организмдин картаюу процессин жайлата алат. Бал сүттү даярдоо үчүн 1 стакан сүт жана 1-1,5 кашык бал керек болот. Ичимдик жылуу абалда ичилет. Бул ыкма балга аллергиясы барларга сунушталбайт. Күрүчтү колдонуп, организмди тазалоо ыкмасы. Инсандын бүт организминин активдүүлүгү негизинен ашказан менен ичегилердин иштеши менен тыгыз байланыштуу. Ашказан менен ичеги зыяндуу катып калган шлактар менен капталганда, тамакты сиңирүү кыйын болуп, башка ооруларды пайда кылат. Убакыттын өтүшү менен ашказан ичегилерди түрдүү катып калган, каптагандан кийин бул абал ашказан ооруларынын өрчүшүнө, жыныстык алсыздыкка, муундардагы ооруга, зыяндуу туздардын топтолушуна, бөйрөк жана боордун иштешине, ошондой эле башка көптөгөн көйгөйлөрдүн өрчүшүнө алып келет. Эгер бул көйгөй чечилсе, тамак сиңирүү иштери кайрадан калыбына келип, зыяндуу заттар менен холестерин, таштар жана туздар сыяктуу зыяндуу заттарды акырындык менен жок кыла алат. Бул өз кезегинде муун оорулары, ашыкча салмак, боор жана бөйрөктөгү кемчиликтер, импотенция сыяктуу оорулардын жоголушуна себеп болот.
Күрүчтү колдонуп ашказандагы жана ичегилердеги шлактарды жоготуп бүт денебизди тазалоого жетише алабыз. Күрүчтү даярдоо. Эгерде таба алсаңыз тазаланбаган кол күрүч, таба албасаңыз жакшы бышкан күрүчтөн аласыз. 2 аш кашык күрүчтү түндөсү жибитип коесуз, жок дегенде таң атканча турушу керек. Эртең менен жибеген күрүчтү жууп салып, 200 мг суу менен 5 мүнөт кайнатасыз. Андан кийин сууну төгүп дагы 5 мүнөт 200 мг таза суу менен кайнатасыз. Ошентип 3 жолу кайнатып, суусун төгөсүз, 4-чү жолу бир аз суу менен бышканга чейин кайнатасыз. Кайнатылган күрүчтүн суусун төгүштөн максат анын курамындагы крахмал чыгып кетиш керек. Ошондо гана күрүч ашказан жана ичегилердеги ашыкча зыяндуу заттарды щетка сыяктуу тазалап өтүп кетет. Бул күрүчкө туз, шекер, май жана башка нерселерди кошпош керек. Даяр болгон күрүчтү тамак аркылуу өткөрүү кыйын жана даамсыз болот. Бирок сиз жашоодо ар кандай кыйынчылыктын пайдасы чоң болот эмеспи? Ошол себептен жакшы натыйжаларга жеткиңиз келсе, күрүчтү жеш үчүн өзүңүздү мажбур кылышыңыз керек. Тамагыңыздан өтүү канчалык кыйын болсо, ичегилердин өтүшү да ошончолук кыйын болот. Ошентип ичегилерди жакшылап тазалайт. Эртең менен ойгонгондо эч нерсе жебестен мурун күрүчтүн өзүн ач карынга жейсиз. Андан кийин жок дегенде 3 саат ичимдик жана башка тамактарды жеш мүмкүн эмес. Ошондо гана максималдуу натыйжага жетишсе болот. Ачка болсоңуз дагы сабыр кылып эч нерсе жебеңиз. Дагы да пайдалуураак болуш үчүн дарылоо учурунда майлуу тамактарды, таттууларды жана башка былжырлуу азыктарды жебеш керек. Себеби бул азыктар шлактардын ашказанга жана ичеги карын дуалдарына жабышып, катып калуусуна көбүрөөк себеп болот. Муну жумшартуу үчүн алардан убактылуу баш тартуу талап кылынат. Бул дарылоонун эч кандай терс таасири жок. Дарылоону кеминде 20 күнгө чейин улантыш керек. Эгер көбүрөөк пайда көргүңүз келсе 30 күн. Эгерде бул тазалоо туура жүргүзүлсө, анда организм тазалангандан кийин 6 ай бою организм өзүн өзү тазалоону уланта берет. Айран менен организмди кантип тазаласа болот? Айран организмди шлактардан тазалоочу табылгыс азык. Бул үчүн башка тамак аштарды биротоло чектеп, 3 же 5 күн бою айран гана ичип туруу керек. Тамак ичүүгө табит тартпай турганда айран ичиңиз. Анын жагымдуу даамы ашказан бездерин иштетип, мунун эсебинен табит ачылат. Айран тамак сиңирүүчү каражат катары да жакшы жардам берет. Тамагыңыз сиңбей кыйналсаңыз, айрандан 1 стакан ичип койсоңуз, 50-60 мүнөттө жегениңиз аш болот. Майлуулугу жокко барабар болгон айранды ичип турса, ал жүрөк кемтиги, инфаркт миокард сыяктуу кан тамыр ооруларын өрчүүсүн басаңдатат. Өзүңүздү алсыз сезип, сасык тумоо айланчыктап турганда айран ичип туруңуз. Ал иммунитетти бекемдеп, ооруга каршы турууга жардам берет. Комплекстүү аллергияга жакындыгы барларда айран ичип туруу керек. Ал аллергияга чалдыгуудан натыйжалуу коргойт. Эртең менен суу ичүүнүн кереметтүү пайдалары. Суу ичүүнү адатка айландырган жана дүйнөдө дени сак улут катары таанымал элдердин сап башында япондор турат. Алар сууну көптөгөн оорулардын алдын алат деп эсептешип, ушул күнгө чейин бул адатты карманып келишет. Суу ичүүнүн көптөгөн пайдалары бар экени илимий жактан далилденген. Эртең менен ач карынга суу ичүү адам организмине пайдасы чоң. Ал бир канча оорулардын алдын алууга жана дени сак жашоого өбөлгө түзөт. Эгерде сиз эртең менен күндү суу ичүү менен баштасаңыз, төмөнкү оорулардын алдын ала аласыз. Баш оору, муундардын сыздашы, жүрөктүн оорусу, артрит, ашыкча салмак, бронхиалдык астма, менингит, бөйрөк оорулары, көңүл айлануу, гастрит, диарея, диабет, ич катуу, жатын жана жада калса, рак ооруларын алдын алууга жардам берет. Негизинен эртең менен турган соң алгач суу ичүү керек. Андан соң 45 мүнөткө чейин тамактанбоо зарыл. Эртең мененки, түшкү, кечки тамактан кийин 2 саат аралыгында эч нерсе жебеген оң. Эртең менен суу иче албагандар алгач аз-аздан баштаса, организм ашыкча кыйналбайт.